Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Биз бүгүн кыргыз тил сабагынан тест иштейбиз. Кымбаттуу балдар, таанышпалгыла, бул Тимка машинист. Ал өзүнүн паровозунда жүк ташыйт. Белгиленген жерге паровоз тез жетиш үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп бергиле. Балдар, тестти төмөнкү үлгүдөй кылып, дептериңерге жазып, мага жибергенди унутпагыла. Кыргыз тилинде муундун канча түрү бар? 2, 9 жана 3. Көрөлүчү? Туура эмес. 2 туура эмес. Туура. Алгачкы эмгек акым чыгармасынын автору ким? Алыкул Осмонов, Касымалы Баялинов, Чыңгыз Айтматов. Азаматсыңар балдар. Сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү эмне деп аталат? Сүйлөм, мүчө, уңгу. Азаматсыңар. Уңгуга уланган сөздүн бөлүгү эмне деп аталат? Мүчө, сөз, уңгу. Туура жообун табабыз. Сөз, уңгу. Чыңгыз Айтматов алгачкы эмгек акысы эмне болуптур? 1 сом, 1 капун, 1 жилик эт. Азаматсыңар. Достор деген сөздүн уңгусу кайсы? Дор, дос. Азаматсыңар. Макалда кайсы сөз жетишпейт? Жакшы элбек, жаман тентек. Окуучу, кыз, бала. Алгачкы эмгек акысын Чыңгыз Айтматов кандай иш аткарып алган? Иштеп, жардам берип, сөздү орусчага которуп.